Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmattуу момун мусулман бир туугандарым, Кудай Таалам ушул берекелүү Рамазан айында бекем ыйман, чын ден соолук, бакыт таалай, үй бүлөлүк деңгээлден баштап дүйнөлүк деңгээлдеги жакшынакай бакыт таалайды берген болсун. Кудай Таалам эки дүйнөнүн жакшылыктарын баарыбызга насип кылган болсун. Аллага миң мертебе шүгүрлөр, ушу күндөргө аман эсен алты саныбыз аман кылып, ушундай бир жакшы күндөргө, берекелүү күндөргө жеткизгенине, бул ай береке жай турган ай, жакшылык жай турган ай. Демек, бул убакыттарды өтө бир канимет билип, олжо деп билип, ибадаттар менен сооптуу, кайырдуу, берекелүү иштерге толтуруп өткөрүп алсак, адам баласынын бул дүйнөсүнө эң негизгиси акыретине дагы чоң азык зат болмокчу. Кудай Таалам мына ушул орозо туурасында Кур'ан-ы Каримде эмне деди? Бакара сүрөсүнүн 183 аятында Аллах Таалам бул Рамазан айында орозо тутууну парыз кылып, өзүнүн жарлыгын чыгарып мындай дейт: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. О ыйман келтирген адамдар, демек бул жерде буйрук ыйманы менен эсептешкен, жүрөгүндө ыйманы бар, илим билим ээси болгон адамдарга Кудай Таалам кайрылып айтып жатат. Жүрөгүндө ыйманы бар момун мусулмандар мурдагы коомдорго орозо тутууну парыз, милдет кылып бекиткендей, такыба болуп Кудайдан чындап коркууңар үчүн силерге дагы орозону парыз кылдык дейт. Өткөн сабактарда мурдагы коомдорго кандай парыз болгон деген маселеге токтолгонбуз. Бүгүнкү сабакта токтоло турган маселе бул аяттын акырындагы орозонун негизги максаттарынын, негизги андан алына турган сабактардын бири бул лааллакум таттакун, такыба, Кудайдан корккон инсан болууңар үчүн дейт. Такыбачылык дегенде биз эмнени көзгө тутуш керек? Анын максаты эмне? Канткенде чыныгы такыба инсан боло алабыз. Сөздө же көчөдө, сыртта эмес, иш менен, иш жүзүндө, обочо жалгыз үйдө калганда, үй бүлө менен болгон, бала чака, телик тең туш, жолдоштор менен болгон мындай тар чөйрөдөгү такыбачылык, мына ошол чыныгы такыбачылык. Адам жалгыз калганда Кудай көрүп билип турат деп күнөөгө азгырылбай, кургур напсинин айдагына жетеленбестен бекем болуп өзүн кармап калуу, мына ушул чыныгы такыбачылык болмокчу. Байлык келген учурда, чоң бир бийлик келген учурда ошол өткөл сыноону ашуудан жакшынакай бир ийгиликтүү ашып, ал сыноону жакшынакай өтүп кеткен болсо, мына ошол такыбачылык. Такыбачылык деген сөздүн тилдик мааниси бул биз азыр окуп пайдалана турган эмгек, бул чоң энциклопедия, ошол Саудия мамлекетинен чыккан бир канча алымдар топтоп Надротун Наим деп баягы мыкты эмгек чыгарышкан адеп ахлак жаатында. Адамга керектүү, мактоого алына турган жакшы сыпаттар, бейишке жетелей турган, анан Кудай сактасын, жаман жайга алып бара турган, кириптер кыла турган, кедергисин тийгизе турган мындай зыян, терс мүнөздөр деп ушундай топтоп алып келген да. Бүгүнкү бизде ошол мактоого татырлык, бейишке жетелей турган сыпаттардын бири такыбачылык. Аяттын акырында бүтүп аткандай. Такыбачылыктын тилдик мааниси бул адам баласы өзүнө, ар намысына, аброюна шек күмөн жарата турган, ар намысын төгө турган, жана ден соолугуна, кадыр баркына зыян жеткизе турган нерседен өзүн сактап, таза алып жүрүү, мына ушул араб тилиндеги тилдик мааниси, мына ушул экен, өзүн таза тутуу, аброюна кир жугузбоо, кадыр баркын төкпөө деген сөз. Ал эми шарият термининде, шариятыбызда биз такыбачылык дегенде Имам Рогиб ал-Асфахани китебинде, Муфрадат китебинде айтып атат, бул хифзун нафс амма ю'симу дейт. Адам өзүнүн напсин сактай билүү, жан дүйнөсүн таза кармоо деген сөз. Күнөөкөр болуудан, шерменде, уят болуудан жан дүйнөсүн таза сактай билүү. А бул кайсыл нерсе менен ишке ашат десе, Кудайым арам деп тыйган, арам деп кылбагыла деп тыйган, кайтарган иштерден оолак болуу. Жалпы коомчулукта кадырын кетирип кое турган, туура эмес, болбой турган иштерден өзүн оолак сактоо дейт. Мунун бардыгы ошол бир гана арамды сактоо менен эмес, балким уруксат берилген, муну мубах деп коет, уруксат берилген кээ бир иштерди дагы таштап коюу.
Мисалы биз мына орозодон ушул нерсени үйрөнүп атабыз: такыбачылыкты, сабырдуулукту, уруксат берилген адал тамак аштан, суусундуктан, адал никесиндеги ошол жубайынан же болбосо күйөөсүнөн ортодогу мамиледен сактанып атат. Демек анча мынча арамдан, шекмендүү нерселерден адам кабагым кашым дебей сактанса болот деген түшүнүк келип чыгып атат. Ал эми Имам Журжани, бул өтө улуу аалымдардын бири, Тарифат китебинде такыбачылык дегенде бул ар бир нерсеге, кылып аткан, аткарып аткан, жасап аткан нерсеге жараша бөлүнөт дейт. Мисалы, таат ибадат, Кудайга кылчулук кылып сыйынуу. Мына биз азыр жалпыбыз орозо тутуп атабыз. Эркек адамдар кечкисин жамааттар менен жамаатка барып таравый намазын окуйт, аял заты үйүндө окуйт. Ошондо ибадатты аркалап кылуудагы такыбачылык бул юроду бихел ихлас, калыс ниет менен Кудайга ниетин түздөп, ихлас менен коштолуп аткарган амалдар, мына ушул такыбачылык. Эл көрсүн үчүн, мактаныч үчүн. Мисалы, аял затынын акысында парз болгон иштер бар. Ошонун бири жоолук маселеси. Жоолуктун адебин сактап, жоолуктун түпкүрүндө эмне маселе камтылып жатат? Ошол ыйба сезими, арыеттүүлүк, тазалык, мындай бир Кудайдын астында такыбачылык, жөнөкөйлүк, жупунулук, ал жоолук маселесине модага айлантыбүйбү? Жоолукту сыртынан эле жоолук деп аталганы менен баягындай адамдын дене түспөлү көрүнүп, анын үстүнөн дагы кийим кие тургандай абалда эмес. Же эл көрсүн башка кылыш үчүн эмес, балким ар бир адам ошол аркалап жаткан, аткарып жаткан ибадатты калыс ниет, Кудай үчүн ниетин түздөп, ихластык коштоп аткара турган болсо, бул ибадат жаатындагы Кудайдан коркуу сезими деп ушул максат кылынат экен. Ал эми күнөөнү кылып атканда Кудайдан коркуу кандай? Ва фил маасияти юрад биха тарку вал хазару. Күнөөдөн этият болуп кой. Тикендүү жолду элестетиңиз. Азирет Умар, улуу сахаба, Аллах ал кишиден ыраазы болсун, 5-чи калифа чарияр болгон Азирети Омар ибн Абдулазиз, бул кишилер такыбачылыкты ушундай сүрөттөйт. Мындай бир тикенек төгүлгөн жол дейт, адыр. Ошол тикенек төгүлгөн жолдон адам этияттанып кадамын коюп, этияттанып экинчи кадамын көтөрүп, ушул нерселерге тилинип, бутум тилинип, бир зарар, запкы чегип калбайын деп этият болуу, сак болуу дейт. Бул жерде да ошону айтып атат. Күнөө маселесине келгенде, күнөө ишке келгенде, андан такыбачылык кылуу дегени күнөөдөн сак болуп, этият болуп, астейдил мамиле жасап, күнөөнү кылбай таштоо, сабыр кылып коюу. Мына ушул күнөөдөгү такыбачылык деп эсептелет экен. Башка бир аалымыбыз, Фейруз Абади деген чоң аалым, тафсир китебинде ушинтип айтып атат. Бир сөз менен айтканда, такыбачылык деген ичтинабу куллу ма фихи дарарун дейт. Ошол күнөө, адамга зыян, адамдын денесине, дилине, динине, жан дүйнөсүнө, акыретине зыян алып келе жаткан, зыян алып келчү ар бир күнөө иштен этият болуп сактануу, вал фудул дейт. Анан ашыкча кереги жок иштерден мындай оолак болуу. Демек такыбачылык ушул экен. Бир гана арамдан сактанып, арам оокатты жештен, бирөөнүн акысына кирүүдөн, бирөөнү ушактоо, бирөөнүн акысын жеп коюу, бирөөнүн көңүлүн калтыруу сыяктуу нерседен тыйылбастан, кээ бир уруксат берилген иштерден, ашыкча иштерден өзүн тыя билүү. Мисалы, убактысынын баарын соц тармактарда коротпоо, мисалы, эртеден керели кечке сыртта жүрүп өзүнүн үй бүлөсүн унутуп калбоо деген сыяктуу зарыл нерсеге маани берүү, мына ушул такыбачылык деген сөз. Демек мындан келип чыкты, үй бүлө алкагында аталык жоопкерчилигин сезе билүү, мына ушул такыбачылык. Энелик жоопкерчиликти сезип, үй бүлөгө, кыздарына адал арамды, уят эмес бардык нерсени үйрөтүп, алардын таалим тарбиясына, билимине, илимине маани бере турган болсо, мына ушуну биз такыбачылык деп шариятыбызда түшүнөбүз. Кийин Куран-ы Каримде такыбачылык, такыба деген сөз канча мааниде келген десе, булар эсептеп чыгып атат. Мынакей чоң энциклопедия китепте. Жалпы жонунан 5 мааниде келген дейт. Динибизде чоң 5 түркүк бар, намаз 5 маал намазыбыз бар. Кудум ошол сыяктуу Куранда такыбачылык 5 түрдүү мааниде терең келген. Биринчиси ал-хауфу вал-хошияту. Кудайдан чындап коркуу жүрөк менен, сырткы кебете түспөл менен эмес. Мунун бардыгынын толтосу, мунун бардыгын жүргүзүп аткан негизги нерсе жүрөк болгондон кийин жүрөктү оңдоп, жүрөк менен Кудайдан коркуу, чын дилден коркуу. Экинчи бир мааниси такыбачылык дегенде ал-ибада, Кудайга кулчулук кылып сыйынуу, Кудайга жалбаруу, Кудайга тилек кылуу, дуа кылуу деген сөз. Демек бүгүнкү күндө биздин ибадатыбыз ибадат болуп атабы? Ошол Кудайга кулчулук кылып сыйынуу
жалынуу, жалбаруубу же болбосо бул көнүмүш адатка айланып кетип атабы? Аалымдарыбыз өтө катуу эскерткен. Анткени бул жаатта адис болгондон кийин ар бир жааттын адисине кулак салып, кулак төшөп, ошону ээрчиген туура болот да. Дин аалымдар, адистер айтат, качан мына оң кол ибадат, сол кол адат боло турган болсо, ибадаттык баалуулуктан, мааниден чыгып адатка айланып кете турган болсо, анда ошол жерде кыйынчылыктардын баардыгы башталып, адамдын ибадат эмес эле бир Кудай сактасын, бир аракет болуп калат, сүрөт болуп калат дейт. Этиятташыбыз керек. Намазыбызга маани берели, аял заты кийип аткан жоолугуна маани берсин. Бул бир замандын модасы эмес, башкасы эмес. Мисалы ажы умрага барып атканда ал нерсени ашыкча мисалы рыя кылбастан, башка кылбастан өз орду менен, чеги менен сактай билүү, мына ушул такыбачылыктын экинчи мааниси. Үчүнчүсү таркул маасия, күнөөнү таштоо. Колдон келишинче күнөөнү таштоо. Күнөөлөрдүн көч башында сүткорлук маселеси турат. Мына чоң ата устазыбыз Мухаммад Аввама, чубак устазыбыздын дагы устазы Саид Багдаш устазыбыздын устазы дүйнөдө бир орду чоң болгон, көзгө тута турган жападан жалгыз саналуу аалымдардын бири. Бул киши ар сабагында, ар бир сөзүндө ушинтип айтат. Саид Багдаш устазыбыз ал кишинин сөзүн жеткирип атат бизге. Дүйнө жүзүндөгү болуп аткан чоң окуялар, кубулуштар, кымбатчылык, оор сыркоонун көбөйүүсүнүн себептеринин эң орчундуусунун бири. Булар эмне себептен болуп атат? Ошол себептердин эң чоңу бул сүткорлуктан адам баласы алыс болбогондугу дейт. Анткени Кур'ан-ы Каримде биздин мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа айткандай, бул эң чоң адамдын жүрөгүнүн үшүн алып, адамды коркунучка жетелеген эң бир коркунучтуу аят бул сүткорлук аяты. Башка аяттарды антип Кудай Таалам коркуткан эмес. Эмне деген? Сүткорлук ишин токтотпогон адамдар, булар Кудай менен ушинтип мындай Кудайга согуш жарыялай турганга тете болуп калат дейт. Этият болуш керек. Өзгөчө бул карапайым калк эми айла жоктон барып калат. Алардын акыбалы кыйын, бирок ошол сүткорлуктун эсебинен байып күн көрүп аткан адамдарга бул биринчи кезекте айтылынат. Ошого биз колубузда бар болгон болсо өзгөгө жардамдашып, мээрим көз караш менен карап, балким жакшынакай карыз берип турсак, биз сооп алабыз. Акчабыз дагы айтып келет, карыз бергенчелик садага сооп дагы эмне болгон болот, алган болобуз. Муну мамлекеттик деңгээлде жакшы карап, ушул колдон келишинче эң арам болгон сүткорлуктан алыс болууга, жакшынакай шарттарды түзүп берүүгө, жакшынакай адал жумуш орундарын камсыздап берүүгө жапатырмак баардыгыбыз. Өзгөчө колунда бар адамдар аракет кылыш керек. Анан моундай кымбатчылык, кыйынчылык учурда, доллар түшкөн, башка түшкөн учурда деле ошол байлык ээлери, ошол ар кандай кесип ээлери Кудайдан коркуп, адамдарга мындай бир кымбатчылык кылбастан ансап менен, ыйман менен мамиле кылышса, мына ушул бул жерде эскертилип аткан күнөөнү таштаган такыбачылык макомуна, даражасына жетишкен болот да. Төртүнчү мааниси бул таухид дейт. Кудайды чыныгы жалгыз деп билип, Кудайдан коркуп, ага шерик кошпоо. Ибадатын калыс Кудайга арнай билүү, ихлас кармоо деген сөз. Бешинчиси ошол Кудайга ихлас кылуу деген мааниде келип атат. Анан Кур'ан-ы Каримде бул таква адамдарга, таквачылык өмүр сүргөн адамдарга кандай сүйүнчүлөр бар десе, сүйүнчүлөр өтө көп экен. Биздин азыр эми бул маселе баяндан кийин экинчи сабагыбыз суроо жооп бар да. Ага кезек бериш үчүн мунун баарын эмес, кээ бирин гана окуйлу. Бисмилла. Таква адал өмүр сүргөн адамдарга ыза, зыян жеткизбеген адамдарга Кудайдын биринчи ал-аун жардамы болот, көмөгү болот дейт. Кудайым ал адамдын ишин жеңилинен кылат дайыма. Оору жеңил болот. Кудайымдын жардамы, көмөгү болот. Кудайым ал адамды сыйлайт дейт. Анан ал адамга илим, билим берет. Окуган илими, билими жугуштуу, мындай бир жемиштүү мөмөлүү болот. Бул хикма даанышмандык берет дейт. Жашообузда биз даанышмандыкка көп муктажбыз. Ошол жаш балдардан, жаш урпактан баштап, жаш муундан баштап, орто муун, улуу муунга чейин деле бүгүнкү күндө биз хикматка муктаж болуп калдык. Хикмат деген бул даанышмандуулук. Тактап айтканда, таразанын ташын бирдей карап, тең салмактуулукту жоготпо. Тең салмактуулукту жоготпо, бул жашообузда өтө зарыл түшүнүктөрдүн бири болуп калды. Эркек адам апасы деп биротоло болуп кетип, аялына зыян берип койбосун. Анан өмүр бою папес деп чоңойткон апасы таштап коюп, кече гана үйлөнгөн аялына тартып кетпесин. Жок, тең салмактуулук. Таразанын ташын тең салмактуу бармоо. Атенесинин ордунда урматын коюп кадырлоо, аялына дагы зулум келтирбөө, ошентип эбин таап эптештирүү жашоодо. Өтө дагы мындай бир катуу болуп кетпей, өтө дагы жумшак болуп кетпей, ортолукту кармап,
Кудайга чыга турган иштерди кылуу ошого окшогон хикмат сезимин берет дейт да. Ал адамдардын күнөөсү кечирилет, таквачылык менен өмүр сүргөн адам. Рамазанда жасаган мына өзгөчө бул айда ар бир жасалган сооп көп эселенип кайтарылып берилет. Ta'zimul ajr дейт, сооптору үлкөн көп болот деп атат. Кудай таалам баарыбызга берекесин берсин. Азыр эми биз бир 1-2 мүнөткө эфирден үзүлүп, анан кайрадан суроо жоопко кайтып келмекчибиз. Зарыл сурооңуздарды кайрылып жазып узатсаңыздар болот иншалла.